Саламатсыздарбы кадырман спорт сүйүүчүлөрү, Кыргыз спорттуу телеканалы назарыңыздарды Кыргыз премьер лигасынын экинчи турындагы Алга жана Абдышата командаларынын ортосундагы беттешкен жана 23 Максат Алыгулов. Алата кубогунун эң мыкты оюнчусу болгон оюнчу Виктор Амарте катачылыкка жол берет. Тагандан ары Абдышата командасынын оң канат менен болгон Чаулу жана Олвасен Барат жана Владислав Павленко менен Калис Акималиевдин ортосундагы тирештигөр жана кимиси мыкты болуп чыгарын көрөбүз. Демек, Калис Акималиев Бали Азамат андан ары топту улап чабылтканга эч ким жок жана Абдышата командасынын ылдам чабуулга болгон аракети Элеман Мамытов жок. Командалашы Максат Маннасов ашыгат. Ким бар? Жок. Алдыда ачык киши жок. Демек, алар ушул коргонуу бөлүгү менен дагы бири-бирине ашырып берүү менен башташат. Ары жок, катачылыкка жол берет. Бул Алишер Аманбеков жана мынтип алгачкы голду киргизген. Бул Абдышатанын ошол мен жаңылсам 17-ші ойноо Шаршембек Бакытуулу командасынан ошол алгачкы голду алып келет. Анын жолун тосуп чыгууда албетте 3-чү номердеги коргоочу Илхам Камилов улары көп орун алууда. Ал эми ошол мыкты тактикалык жүрүштөр жолсо комбинациялык оюндардын анчейин жүрбөй жаткандагы көрүүдө. Замир Молондаров Шаршембек Бакытуулун табат жана ал каршылашынын дарбазасына экинчи голду жолдоп коет. Демек, Шаршембек Бакытуулу ошол бүгүнкү беттеште чындыгында эле өзүнүн эң эле мыкты жагынан көрсөтүүдө. Анын ошол жолун тосууда алганын коргоочулары туруштук бере албайт жана биз албетте ошол Шаршембек Бакытуулун албетте буга чейин өзүнө ишенимдүү эки оюнчунун ортосунан жазгырып өтүү менен албетте бул жерде эми ошол коргоочулардын байланышы анчейин болбой жаткандагы дагы бир чабуул жана бул ирет Руслан Амиров дарбазага чыгууда жаңылат жана ой Максат Манасов мынтип Кыргыз премьер лигасындагы өзүнүн дебюттук оюнунда эле гол жаратат. Дагы командасынын ушул эсеп үчүн эң эле ушул керектүү голду дагы алып келе алат. Ал буга чейин дагы ошол бир эмес бир нече ирет активдүүлүгүн дагы көрсөтө алган. Канча дагы ошол ашырып беренен кеткен топту оюнга Нурсултан Абдурахманов кошот жана Нурсултан Абдурахманов топту дарбазаны көздө көкөлөт ашылган топ жана канча дагы алга командасы мынтип өзүнүн көксөгөнүнө жетип олтурат. Бул жерде чындыгында эле өзгөчө учур дагы боло алды. Нурсултан Абдурахманов басым демек бир гана күчөтөт дагы. Алар алдын көздөй чабууларынан чабуул коерун дагы жакшы билебиз. Марат Ажинязов ортоңку бөлүктө Максат Алыгуловду Арлен Шаршембеков жана Олвасен Алерива эсепти 2-3 айлантат жана оюндун соңунан ошол убакыт 6 мүнөт кошулат. Канча дагы ошол оюндун соңку көз ирмемдеринде интрига жаралды. Камалып алат жана беттеш мына ушуну менен соңуна чыгат жана биз Абдышата командасынын Кыргыз премьер лигасынын алкагындагы алгачкы 3 упайга ээ болуун да көрүп отурабыз. Эсеп 3-2 менен жыйынтыкталат жана оюндун албетте экинчи ушул турдун оюндарын жыйынтыктайбыз.